Арыбаңыздар. Мен Нарымбек Өскөнәлиев. Ескерели эс тутумдун барында рубрикабыздан Атбаш районундагы Казбек айылынын мүнүшкөрлөрү жөнүндө кеп кылалы дедим. Өзүңүздөргө белгилүү мүнүшкөр алгыр куш таптаган адам эмеспи. Мен билгенден бала кезден айылыбызда Молдажы Бөжөк уулу, Баялы Көпөбай уулу, Ысак Орозбек уулу аталарыбыз бүркүт таптаар эле. Бүркүттүн шаңшыганы керемет го чиркен. Тууган ичинде да жакын кошуна турган Молдажы атабыз, Ильяс Алиястардын атасы, бүркүт таптоо менен көп алек болот эле. Темир канат балапан кезинде уядан алган дешчү бир бүркүттү таптады. Балапан алганды зооборундагы бүркүт уяга жогортон аркан менен бийиктен түшүп, бүркүт жокто алат деп аңыз кеп кылышар эле. Атабыз бүркүттүн тууруна кондуруп, томогозун кийгизип, чечип, үнүн чыгарып, таанытып, канатынан сылап сыйпап, мактагандай сөздөрүн айтып, бапестейт, эт берип багат. Чыканагына жеткен тери колгабына конгонду көндүрөт. Семиртип, түлөтүп, кайра арыктатып, таптаарын кайдан билели анда? Мага кызыгы тулуп кылып түлкүнүн терисинен даярдалган чырганы сүйрөп берип эле. Узун жипке байлап алып, булактатып сүйрөп жүгүрөм. Молдажы атам бүркүтүнүн томогосун шыпырып, аңга шилтейт. Ал учуп келип, чырганы басканда токтойм, кубанам. А киши жетип келип, этин берип, карыштыра мыкчыган тырмагын чыргадан чыгарат. Уунун кызыгы өзүнчө эле бир жыргал эмеспи атаганат. Бала экенбиз, жанында коштоп жүрө албадык. Аң алдырганын көрө албадык. Кызыгына бата албадык дегендей. Ысак атанын атын минип, бүркүтүн колуна кондуруп, айыл аралай өйдө тиги кара коюнду көздөй бастырганын эле көргөнүбүз болбосо, же Баял атабыздын короосундагы бүркүтүн көрүп, шаңшыганын эле укканыбыз болбосо, алардын уу кызыгына батканына бала катары күбө боло албадык. Бизди сүйүндүргөнү Бейшенаалы Баял уулунун атай өнөрүн улап, бүгүнкү күндө мүнүшкөрлүк менен алектенип келатканы. Уучкур